Так, сөз Исраилов Алымжан Турсунбековичке берилет. Урматтуу сот, урматтуу соттун катышчылары, ошол менин коллегаларым алты тарапта эле мен деле ошол Абдыкалыков Азамжандын кызыкчылыгын коргоп берген өтүнүчүм толук колдоймун. Себеби ошол закон кабыл алган тарап Кыргыз Республикасынын башкы мыйза болгон Конституциянын 40 беренесинин 61 56 беренесинин 2 бөлүгүнүн 61 беренесинин 1 бөлүгүнүн талаптарын одон отурду бузуп, бул мыйзам өз күчүндө турган эске албай, ошол Кыргыз Республикасынын административдик процессуалдык кодексинин 110 статьясынын 8 бөлүгүнө толуктоо киргизген. Бул толуктоо киргизген мыйзам боюнча менин кызыкчылыгымда турган Абдыкалык Азамжандын жерге болгон укугу түрдө бузулган. Себеби Абдыкалык Азамжан Нокот райондук Зулпайыл өкмөт тарабынан 2001 жылдын 7 март күнү өмүрүндө бир жолу жер кодексинин мыйзам талабы боюнча бир жолу ошол айыл өкмөт тарабынан берилген жерге ошол укук боюнча берилген жер ошол эле айыл өкмөт тарабынан бир жылдан кийин башкача айтканда 2002 жылдын 17 декабрь күнү башка атуулга берип жиберип ошол берип жиберген токтом боюнча Нокот райондук ошол жерге укуктар каттоо бөлүмү тарабынан, башкача айтканда азыр кадастр бөлүмү тарабынан мамлекеттик акт туура эмес берилген. Ошондуктан кыскача айта турган болсом, мен жогоруда айтып өткөндөй, бул Кыргыз Республикасы административдик процессуалдык кодексинин 111 беренесинин 8 бөлүмү Кыргыз Республикасынын башкы мыйзам болгон Конституциянын 40 беренесинин талабы боюнча ар бир адам өзүнүн мүлкүнө, өз ишмердигинин натыйжаларына ээлик кылууга, пайдаланууга жана тескөөгө укуктуулугу көрсөтүлгөн. Ошондой эле ушул эле Конституциянын 56 беренесинин 2 бөлүгүнүн талабы боюнча Кыргыз Республикасында адамдын укуктарын жана эркиндиктерин жокко чыгаруучу же кемсинтүүчү мыйзамдар кабыл алынбашы. Ошондой эле 61 берененин 1 бөлүгүнүн талабы боюнча ар бир адамга өзүнүн Конституцияда, мыйзамдарда Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган эл аралык келишимдерде эл аралык укуктун жалпыга таанылган принциптеринде жана ченемдеринде каралган укуктарын жана эркиндиктерин сот аркылуу кароого кепилдик берет. Ошондуктан менин өтүнүчүм ошол мыйзамсыз кабыл алынган Кыргыз Республикасынын административдик процессуалдык кодексинин 113 8 бөлүмү мыйзамсыз конституциялык эмес деп тааnuңуздарды суранып, ошол берген өтүнүчүм толугу менен колдойм. Кыскача ушул менин өтүнүчүм.